коркунуч барбы? Биздин коркуп эле өзүбүздөн коркпойбуз, ошо балдардан эле коркобуз да. Жаш балдар бар, ошо жаш балдардан эле коркобуз. Ата көзүбүз болсокку жашай беребиз. Лелек районундагы чек арада жайгашкан Максат айылынын тургуну Жигитали Хадиев азыркы учурда да кооптуулук сакталуу экендигин айтат. 2021 болгон чырда үйү өрттөлүп, мамлекет тарабынан жеңил типтеги үй салынып берилген. Сентябрда кагылышта үйү өрттөлбөгөнү менен айнектери талкаланып, тонолгон жалгыз уюн да жетелеп кеткен. Бытовой техниканы полный алып кетип калыптыр. Бир холодильнигим калыптыр, ошол калган баардыгын алып кетип калыптыр. Өзүмдө личный өзүмдүн сварочный аппараттарым бар эди. Болгарка сварочный аппарат. Мен өзүм устачылык кылам да, циркулярка, аппараттар баардыгы бар эди. Молоток, солоток, кувалда, сувалдаларымга чейин алып кетип калыптыр да. Максат айылында акыркы жаңжалда 20дан ашуун үй жарактан чыккан. Мектеп, дүкөндөр да тажик аскерлери тарабынан тонолуп өрттөлгөн. Айылда 290 чукул кожолук жашайт. Жигитали Хадиев айылда дүкөн иштебей жаткандыктан өз үйүнө чакан күндөлүк керектелүүчү буюмдарды сатууга ыңгайлаштырып алган. Айыл район борборунан 60, облус борборунан 200 чакырым алыстыкта жайгашкандыктан күндөлүк керектөөлөрдү кошуна айылдан алып келет. Ошо Ысванадан же мына Кулундунан эле алып келип шетке алып келип сурагандарга шеттен алып келип сатып неме кылып турабыз. Камок. Мындайча айтканда магазин эмес, камок. Ошондой. Айыл муктаждыктар. Аслан ошо усталар иштеп атат, ошо усталар алат, нан. Кийин ошо кола, супулардан. Тажик айылдарынын жылма миграциясын токтотуу максатында 1996 жылы Максат айылы түптөлгөн. Мамлекет 60 үй куруп, 30 сотук жери менен муктаж адамдарга бекер берген. Айыл Тажикстандын Оочу Калача айылы менен чектешип, айрым жерде үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан. Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев алгачкы жылдары кошуна өлкөнүн эли менен ынтымакта эле жашашканын айтат. Ошодон бери коңшулар менен жолубуз бир, базарыбыз бир болгон, кирип чыгып, той мареке кандай иш-чаралар болсо барды келди, жакшы эле болуп келген. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой делимитация, демаркация, чек ара маселесине чек аралар тактоо иштери жүрүп атат. Ошого байланыштуу көп жерде жер талаш, суу талаш, жайы таштанды, чек араны такталбагандыгынан 2-3 жолу өзүңүздөр көрдүңүздөр, эвакуация болуп, күтүүсүз окуя болуп кетти. Тажиктар тараптан ушундай баскынчылык кылып, агрессиялык жол менен ушундай көп бизге зыян келтиришти десек болот. Азыркы учурда Максат айылында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн алды чатыры жабылса, арты дубалы тургузулган бойдон турат. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Баткен облусундагы курулуп жаткан үйлөр 1-мартка чейин толук бүтөөрүн маалымдаган. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.